Машина Кейджи каналын үзгүлтүксүз класс басып, комментарий жазып көрүп аткан көрүүчүлөргө биринчиден терең ыраазычылык билдирип кетемин. Жаңыдан көрүп аткандарга биздин каналга подписаться баскычын басып жазылыңыздар. Мо Chevrolet Gentra'дан баштай берели. 2005, объему 1.8. $3800, коробка механика. Климат авто функциясы менен электронный монохромный дисплейде 4 айнектен электро көтөргүчтүү. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Хэтчбэк экен, мына байкаганыңыздардай. Gentra эмес, бул лосетинде хэтчбэк экен. Mercedes-Benz E-класс 211 кузовта 2002 жылы чыгарылган, объему 3.2, коробка автомат. 550 миң беле? Басы 550 миң сомдо атат. Так, азыр аркаңкы тарабын дагы көрсөтүп коеюн. Hyundai Getz Restyling 2005, объему 1.1. 280 миң беле? Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Так, айнектери жөнөкөй эле комплектация экен, гидравлика бар бирок, пробеги 196.282 километр. Партроник датчиктери атайын коюлган. Адеу лосетти, туманиктер бар. 2003 жылы чыгарылган, объему 1.8, коробка автомат. 300 миң сом, 300 миң сомдо атат. Мультируль, климат авто функциясы менен, бир зоналуу, 4 айнектен электро көтөргүчтүү, фаркоп бар. Hyundai Getz 2004, объему 1.3, коробка механика. Дөңгөлөктөрү жайкы, төртөндөн протекторлору жакшы. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар, кондиционер, печка, подогрев сидений бар, комплектация жакшы. 270 миң беле? 270 миң сом атат. Hyundai Getz 2003, объему 1.6, коробка механика. Комплектациясын көрсөтүп болгунда. 4 айнектен электро көтөрүштүү, электро күзгүлөр, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Жада кетсе алдыңкы жүргүнчүдө дагы бар экен. Кондиционер, печка, подогрев сидений барбы? Жок экен. Машина Кейджи каналынан баасы 250 миң сомдо атат, айтылыш баасы. Adeo лосетти 2004, объему 1.8, 310 миң сом. Бул дагы бир зоналуу авто функциясы менен климаты, 4 айнектен электро көтөрүштүү. Audi A6 2000, объему 2.4, коробкасы автоматпы? Автомат экен. Так, өзүнүн штатный монитор бар экен, навигациясы менен кошо, климаты авто функциясы менен, 2 зоналуу. Так, отуруштары ткань материал, подлокотник бар. 250 миң сом айтылыш баасы. Adeo лосетти 2004, объему 1.5, газ, бензин, 280 миң сом кеми бар дейт ээси. Chevrolet Aveo 2008, объему 1.2, коробка механика. Так, эсин байланыш номери жакшы көрүнбөй атса, 590-91-93 экен. Баасы 280 миң, 260 миң, родная краска деп атат. Кондиционер, печка, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Пробеги канча болуп калган? 190 миң километр.
Opel Zafira 7 орынды 2000 жылы шығарылған, объемы 1.8, коробка механика, люк бар, мультироль, 4 айнектен электро көтөргүчтө, кондиционер печка, мында кичинекей дисплей бар. Монитор деген дисплей деп коебуз. Ал жактан эми ошол типа бортовой компьютер сыяктуу информацияларды алып берип турат. Баасы 300 000 сомдо атат. Opel Astra универсал. Так, 2001 жылы чыгарылган, объемы 1.6, коробка механика. Уна бирок чындыгында өзүнүн жылына аябай жакшы сакталган экен. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, кондиционер бар, мультироль. Дөңгөлөктөрү мындай сезонка экен. Ушундай куюлган дистерде, протекторлору жакшы эле абалда. Телефон номериңер канча? 0559 44 09 19. Жакшы абалдагы Opel Astra десеңер, ушуну сунуштайбыз. Kia Picanto, Kia Morningден бул эми Европага ориентирлеп чыгарылган. 2006, объемы 1.1, коробка автомат. Төрт айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, подогрев сидений бар. Так, пробеги 137 436 километрди көрсөтүп атат. Баасы 260 000 сом. Toyota Corolla хэтчбэк 2003, объемы 1.4, коробка механика, 290 000 сом. Камера бар экен, заднего вида, мониторда бар окшойт, да мен байкабапмын, ооба бар экен. Пионер магнитоласы. Hyundai Solaris рестайлинг, туманниктер бар, дөңгөлөктөрү кышкы. 2015, объемы 1.4, на есім байланыс номерлері, коробка автомат. Комплектация жакшы, унанкы 4 айнектен электро көтөргүчтө, блокировкалары менен электро күзгүлөр, отургучтары мынандай, менин оюмча чехол кадалган, кожаный чехол. Подогрев сидений режиминде, мультироль, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, подлокотник кожаный жасалган, коюлуптур. 4 партроник датчиктери дагы. Айтылыш баасы 520 000, 520 000 сом. Жана ушул адамга караштуу дагы бир мында Honda Civic, хэтчбэк, рестайлинг, линзованный фаралар. 2004, объемы 1.4. Коробка механика? Механика екен. Картаға алып көрсөтөйүн. Дөңгөлөктөрү жайкы, ушундай куюлган дистерде. Салону 4 айнектен электро көтөргүчтө, коробка механика, подогрев күзгүлөрүндө бар, жылытуу системалары. Баасы канча болду эми буну? 430 000 сом. Повторитель повороталар да бар экен. Chevrolet Cruze 2009, объемы 1.6, коробка автомат, $4800. Монитор бар, отургучтары кожа экен, мультируль, кондиционер печка. Hyundai Verno 2010, объемы 1.5, дизель. Коробка автомат. $5200, $5300 да отат экен.
Mercedes-Benz E-класс, комплектация элеганс, 211 кузовта, 2003, объему 5 пе. Ого. 5. Самолетта меселе ракета болуп кеткен да бул. Кара кожа. Басын канча дедиңер? $7000 кеми бар дейт. Mercedes-Benz S-класс 221 кузовта. 2006, объему 5, коробка автомат. Газ, бензин, газ жабдыгы да бар экен, ошонусу менен жакшы анда. Аркан кабылын көрсөтөйлү. Салону жакшы. $10,000 дедиңер, а? Баз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү жалпы чыгарылышыбызды жыйынтыктайлы. Бардык бүгүнкү тартылган видеобузду көрүңүздөр, үзбөстөн видеонун түрбөңүздөр, издеп аткан унааңыздар ошол түргөн жеринен дагы өтүп кетип калып таба албай калышыңыздар мүмкүн. Ошон үчүн акырына чейин көрсөңүздөр, жана лайк басып комментарий калтырганды унутпаңыздар. Өлкөбүздө тынчтык, аманчылык болсун, ишиңиздерде ийгилик, чын ден соолук тилеймин. Эмдиги чыгарылыштарга чейин, көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.